Мырзаларды кантип багындыруу керек? Жылдыздар сунуш берет. Сиздин тандаган мырзаңыз кандай өзгөчөлүктөргө ээ? Ал аялдагы кандай сапаттарды баалайт? Дал ушул адам менен бактылуу болушуңуз үчүн эмне кылышыңыз керек? Жылдыздар жардам берет. Бул Алыстава каналы, бизге катталууну жана ошондой эле лайк басууну унутпаңыз. Жана бизден эмнелерди күтөсүз? Комментарий жазып коюңуз. Сиздин сүйүктүүңүз кой. Койлор өздөрүн күчтүү жана кайраттуу сезиши керек. Анда мындай касиеттер болбогон күндө да сиздин коргоочуңуз, бекем чебиңиз болуусуна жол бериңиз. Өзүңүз болсо андан тез жардам, кеңеш сурап туруңуз. Сиз үчүн ал дүйнөдөгү жалгыз жана алмашкыз адам экенин кулагына комдой коюңуз. Акылдуу, күчтүү тапкыч экенин баса белгилеп турганыңыз ага майдай жагат. Өзүңүздү алсыз жардамга муктаж кылып көрсөтүүдөн коркпоңуз. Бул ага өзүнүн жакшы сапаттарын сизге көрсөтүп алганга жол ачат. Сүйүктүүңүздүн күтүлбөгөн жерден чагылган сыяктуу чарт-чурт этип кетмелигин кечирип коюңуз. Ал сизге жинденип же тарынып алышы мүмкүн. Бирок билип коюңуз, мунун мамилеңиздерге тиешеси жок. Тарынычтарды өзү сыяктуу тез эле унутуп коюуга аракет кылыңыз. Дагы бир нерсе, эч качан сырыңызды толук ачпаңыз. Болбосо анын сизге болгон кызыгы тез эле тарап кетет. Кызганууга жана сиз үчүн сарсана болгонго аргасыз кылыңыз. Ошондо сиздердин мамилеңиздер узакка сакталат. Сиздин сүйүктүүңүз букачар. Бул жылдыз белгисинин алдында төрөлгөн адамдар эркелетүүгө, жылы сөздөргө, кучактоого муктаж. Буларсыз бир да күн чыдашпайт. Аны жагымдуу жытка курчаңыз, анткени букачарлар жыпар жытка өтө сезимтал келишет. Үйүңүздө дайыма кооздук жана жайлуулук өкүм сүрүп турсун. Ал иреттүүлүктү баалайт. Ошондой эле ал даамдуу тамактанууну жакшы көрөт. Тез колуңуздан чыккан даамдуу тамактар, өзгөчө таттуу азыктар менен эркелетип туруңуз. Анын кызгануусун жаратпаңыз, бул өтө кооптуу. Бул жаатта кичинекей нерсенин аягы жаман бүтүп калышы мүмкүн. Эгер сүйүктүүңүз менен урушуп кетсеңиз, жарашууга биринчи кадамды өзүңүз таштаңыз. Эгер чечкиндүү кадамды андан күтсөңүз, ал бир ай деле сүйлөбөй жүрө бериши мүмкүн. А сиз баштасаңыз, сизге ыраазы болот. Сиздин сүйүктүүңүз эгиздер. Эгиздер өзгөрүлмөө, түшүнүксүз эркиндикти сүйгөн адамдар. Сизге аны менен кошо ар кандай болуп өзгөрүүгө туура келет. Аны таң калтырууну токтотпоңуз, болбосо тажатып аласыз. Эгиздер акылга, интеллектке өзгөчө көңүл бурушат. Алардын келишимдүү келбет, сулуулукка караганда акылдуу айтылган сөздөр корчой жүгүртүү өзүнө тартат. Андыктан эгиздерди өзүңүзгө багындырууну кааласаңыз, акыл эс чабытыңызды кеңейтиңиз. Дайыма жаңы бир нерсени билип турууга аракет жасаңыз. Жаңы чыккан тасманы аны менен чогуу талкуулаңыз. Белекке атактуу бир автордук китепти бериңиз. Ошондой эле алар жыттарга өтө сезимтал келишет. Кескин жагымсыз жыттар жакпайт. Андыктан өзүңүздү таза алып жүрүңүз жана косметикалык каражаттарды тандоодо абайлаңыз. Эмнеси болсо да сизге сүйүктүүңүздүн туруксуздугу менен жоопкерчиликсиздигине көнүүгө туура келет. Анткени буларды эч качан өзгөртө албайсыз. Сиздин сүйүктүүңүз бөйөн. Мырзанын жүрөгүнө кеткен жол ашказан аркылуу өтөт деген сөз сиз үчүн. Анткени бөйөндөр даамдуу тамактарды жакшы көрүшөт жана тамак аштын түрүн жасай алган айымдарды эч качан колдон чыгарышпайт. Бөйөндөр ата-энесине, өзгөчө энесине катуу байланып калышат. Ошондуктан алар өмүр бою энесине окшош кызды издеп келишет. Сизге сүйүктүүңүздүн апасын өзүндөй кылып туруунун зарылдыгы жок. Болгону апасындай кылып даамдуу тамак жасап, апасындай мээримдүү мамиле кылышыңыз керек. Ал эми сүйүктүүңүздүн чечкинсиздигин өзгөртө албайсыз. Андыктан ага көнүүгө туура келет. Сиздин сүйүктүүңүз арстан. Арстандар үчүн өзүнүн айкөлдүгүн, кең пейилдигин көрсөтүп жакын адамдарына бийлик тартылуу, алардын каалоолорун орундатуу өтө зарыл. Ал эми сизден анын ар бир жасаганына кубануу, ыраазы болуу гана керек. Арстандар өздөрүнүн дарегине айтылган мактоо сөздөрдү укканды жакшы көрүшөт. Бирок өтө эле чектен чыгып кетпеңиз. Алар калп мактоолорго чыдашпайт. Дайыма өзгөрүп туруңуз. Сүйүктүүңүз сизден бир эле убакытта бир нече аялды көрсүн. Сырткы келбет, кооз кымбат кийимдер арстандардын кызыгуусун ойготот. Сүйүктүүңүздү кызгантуудан алыс болуңуз. Сиз бир гана ага таандык экениңизден кымындай да шек санабасын. Эгер сиз дал ушул адам менен өмүр сүрүүнү кааласаңыз, өмүр бою анын кеңеши жана көрсөтмөсү менен гана жашоого моюн сунушуңуз керек. Сиздин сүйүктүүңүз бийкеч. Бийкечтерге сүйдө сан эмес, сапат маанилүү.
Ошондуктан ал өзүн бир аз эле канаттандырбаган аял менен жашагандан көрө жалгыз жашаганды артык көрөт. Бийкечтер жумурткадан кыр издеген өтө эле талапчыл адамдар болушат. Ага жагуу үчүн биринчи кезекте чыдамкайлык талап кылынат. Анда тазалыкты тутпасаңыз сүйүктүүңүзгө жакпайсыз. Мырза бийкечтер сараң болушат. Андыктан андан кымбат баалуу белектерди күтпөй эле коюңуз. Ошондой эле анын айыбын таап бир нерсе талап кылбаңыз. Бул нерсеге ал чыдай албайт. Сиздин сүйүктүүңүз тараза. Тараза жагымдуу, өзүнө караган келбеттүү, акылдуу айымдарды гана өзүнүн аял катары көргүсү келет. Тазалык жана кийимге болгон мыкты табит таразаларга жаккан сапат. Ал өзүнүн убадаларын эч качан аткарбайт. Андыктан анын убадаларын чыдамсыздык менен күтүп албаңыз. Ага назик, мээримдүү мамиле кылыңыз. Таразаларга мындай мамиле өтө зарыл. Аны менен бирге жашоону чечсеңиз, үйдөгү лидерликти өз колуңузга алып, өз алдыңызча чечим чыгарууга көнүшүңүз керек. Анткени алар жумшак, чечкинсиз, эч нерседен баш тарта албаган, башкарууга жөндөмү жок адамдар болушат. Сиздин сүйүктүүңүз чаян. Чаянга көбүрөөк сүйүү керек. Бул жааттагы муздактык аны менен ажырашууга себепчи болот. Бирок чаяндар кызганчаак жана шекчил болушат. Андыктан ага сиз тараптан туруктуулук жана ишенимдүүлүк керек. Сүйүктүүңүздүн үстүнөн эч качан күлбөңүз. Чаяндар аябай тарынчаак болушат. Алар аялдагы назиктикти, кыялкечтикти баалашат. Чаянга өзү чечим чыгарууга жол бериңиз. Ал бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алат. Тоскоолдуктардын баарын өзү багындырууну каалайт. Чаянга алгач кош көңүл мамиле кылып коюңуз. Сиздин мындай мамилеңиз аны шаштырат. Сиздин сүйүктүүңүз жачы. Жачылар шайыр, мамилечил аялдарды жакшы көрүшөт. Зерегөт, тажатма, бир калыптагы жашоо, идеалдуу иреттүүлүк аны эркиндикке качып чыгууга мажбурлайт. Андыктан достору менен болгон мамилесин чектебеңиз. Саякаттоого болгон каалоосун колдоңуз. Ал сизди апасы катары эмес, досу, тарапкери катары сезиши керек. Мындай эркекти коркпой эле анча-мынча кызгандырып кое бериңиз. Бул сиздердин мамилеңиздерди бир гана бекемдейт. Текечер. Сиздин сүйүктүүңүз баарынан мурун жумуштуу, материалдык жетишкендикти алдыңкы планга чыгарат, а романтика ал үчүн эмес. Андыктан андан күтүүсүз баалуу белектерди күтпөй эле коюңуз. Сүйүүгө дагы сараң. Ал эми аялдан талап кылган нерсе ишенимдүүлүк. Анын жумушуна көбүрөөк кызыгып, карьералык максаттарына жетүүгө жардам бериңиз. Кээде сизге караганда жумушун жакшы көрчүдөй сезилет, бирок аны жумушунан кызганбаңыз. Сиздин сүйүктүүңүз согуйду. Эгер сиз согуйду мырзаны өзүңүзгө багындырууну кааласаңыз, анын күтүлбөгөн жоруктарына дайыма даяр болуңуз. Өзүңүз кызыктуу, ар түрдүү болбосоңуз, ар түрдүүлүктү башка жактан издеп кетиши мүмкүн. Андан үй тиричилигинде жардам күтпөй эле коюңуз. Сизге баарын өзүңүз кылганга туура келет. Ошондой эле сизге аягы күтүлбөгөн конокторго көнүүгө туура келет. Эгер төгөйүңүздүн мамилеси сизге карата муздак болуп жаткандай сезилсе, бул андай эмес. Болгону анын өзүнүн стили ошондой. Аны кызгандырууга жасаган аракетиңиз текке кетет. Анткени согуйдулар таптакыр кызганчаак эмес. Эч качан үйлөнүү тууралуу сүйлөшүүгө мажбурлабаңыз. Аларга бул нерсе жакпайт. Эгер керек болсоңуз, ал өзү биринчи болуп колуңузду сурайт. Сиздин сүйүктүүңүз балыктар. Эгер балыктарга башыңызды байлаган болсоңуз, анда сизге активдүү демилгенин баарын өз колуңузга алган айым болууга туура келет. Аны күчтүү кылууга аракет жасабаңыз, андан көп нерсе талап кылбаңыз. Сиздин сүйүктүүңүзгө назиктик, түшүнүктүүлүк зарыл. Орой мамиле анын жүрөгүндө канчалык сүйүү күчтүү болсо да өчүрүп салат. Ал өзүнө ишенимсиз, чечкинсиз, ошондуктан ага сиздин колдооңуз, көңүл бурууңуз керек. Балыктарды урушпаңыз, кетирген кемчилдигинин үстүнөн күлбөңүз. Бул Алыстаба каналы, бизге катталууну жана ошондой эле лайк басууну унутпаңыз. Жана бизден эмнелерди күтөсүз? Комментарий жазып коюңуз.